таркатылып берилди, сиздер тааныштыңыздар. Ошондуктан негиз катары мен добушка коем, күн тартибин добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Негиз катары кабыл алдык. Бүгүн күн тартибинде 3 маселе коюлган. Урматтуу депутаттар, күн тартибине кимде кандай сунуштар бар? Сунуш бар эле. Мен азыр угушума караганда мына 3-чү маселе боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин коррупцияга каршы аракеттери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын аткарылышы жана агенттиктин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишин жыйынтыктары жөнүндө маалымат дейт. Баяндамачы Жыпаркулов дейт. Бирок Жыпаркулов бүгүн келбептир. Менде бир сунушта, эми кандай каалайсыңар, өзүңөр карап көргүлө. Жыпаркуловду биз баарыбыз жакшы тааныйбыз. Оштон бери билебиз. Меком жетекчи болгондон бери билебиз да. Акыркы убактарда бизге түшкөн информацияга караганда толук чет мамлекетте эле жүрөт дейт. Дүйнөдөгү мына кечээки эле бир мисал, мына Турциядагы жер титүүлөрдө биз ушу бүгүнкү күнү Жыпаркуловдун өзү жаңы жетекчи катары ошодон бир өзүнөн бир информация угуп, жаңы ишке дайындалды, эмне жумуш жашап атат, кайсы жумушту жасай баштады. Эмне үчүн ошол жерде бүгүн биз ушул комитетте ошол маселени көтөрүп, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча информация угуп ал деп атабыз. Азыр биз бир-эки эле направление уруп койгонбуз. Таможняда, анан дагы бир-эки мамлекеттик органдарда коррупция бар, калганда жок деп. Негизги коррупциянын негизги бөлүктөрү ушул жерде жатат. Ар бир үй салып атканда разрешение бериш, кийин инспекцияны, техник инспекцияны кошуп койду. Ошол боюнча угалы дедик. Ал өзүнө деле пайда эле ушулчу. Сунушум бүгүнкү күнү жетекчи келмейсен күн тартибине алып коюш сунуштайм мен. Дагы кимде кандай сунуш бар? Анда урматтуу депутаттар, башка сунуш жок болсо, анда Искендер Матраимовдун айткан сунушу менен бүгүн жалпысынан бүгүн күн тартибине добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Күн тартиби бекитилди. Урматтуу депутаттар, анда бара бериңиздер. Бара бериңиздер. Урматтуу депутаттар, анда биринчи маселени кароого өтөлү. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2 окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Ашимова Динара Ашимовна, баяндамачы комитет төрагасы. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча биз экинчи окууда биз кылабыз эменичи баяндаманы комитет. Аталган мыйзам долбоорун 23-жылдын 27 апрелинде биринчи окууда кабыл алынган. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Жамгырчиевден, Ашимованын өзүнөн жана ошондой эле Кыргыз Республикасы башкы прокуратурасынан келип түшкөн жазуу жүзүндөгү сунуштарды жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин аппараттарынын экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнүн корутундусун эске алуу менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин мамлекеттик тилдеги текстиндеги 451 жана 455 беренелериндеги дал келбестиктерди жоюу максатында мыйзам долбооруна тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн, тааныштыңыздар. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо бериңиздерди сунуштайт. Демилгечи Ашимова Динара Ашимова жерде отурат. Кимде кандай суроо болсо, ал жооп берүүгө даяр. Суроо жок. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусуна токтолсок, биринчи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Ашимова тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышында бул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Биринчи комитеттин корутундусу боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Ашимова.
3-чү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышына Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлү чакыртылсын. Урматтуу депутаттар, корутундуу долбоорун добуш коем. Добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча чакыргандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселеге токтолсок, экинчи маселе Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы комитеттин төрагасы, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 27 апрелинде биринчи окууда кабыл алынган. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Эмиль Эрикович Жамгырчиевдин жана Жаныбек Султанович Кыдыкбаевдин жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн. Депутат Кыдыкбаевдин сунушу эске алынды, ал эми Жамгырчиевдин сунушу четке кагуу сунушталды жана мыйзам долбооруна тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитет корутундусунда көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздер сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси Ашер Хаджаев Эркебек Жумабеков жана Орозов Бактияр Сайпидинович катышууда. Кимде суроолор болсо жооп берүүгө даярдылар. Суроо берилет. Депутат Жамгырчиев Эмиль Эриковичте. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Демилгөөчү бул мыйзам ким? Министрлер кабинети. Ким жооп бере алат? Суроо жооп берип коюңуздарчы. Өзүңөр тааныштырып кетсеңиздер. Ички иштер министринин орун басары Ашер Хаджаев. Жооп берип койсоңуз, 547 берененин 4-бөлүгүн өзгөртүү киргизип атпайсызбы? Ошол киргизген өзгөртүү эмне максатта келатат? Эмнени көздөп атабыз? Кандай жагдайдан пайда болуп калды? Бул Конституциялык соттун чечимине ылайык соответствие келтирип атабыз. Чечими чыкты беле? Чечими өзүңүздөр окуп койдуңузбу? Чечими бизде эме экен, орус тилинде экен. Уруксат берсеңиз, официалдуу тилде экен, окуп коеюн. Жок, чечим жөн эмес. Чечим менде бар. Мен айтайын дегеним, бул жерде биз өзүбүздүн комитеттин бөлүмү мен сунуштаган сунушумду жокко чыгарып коюшуптур. Ошо чыгарган себептерин дагы айтып берип койсоңуздар. Мындай суроо. Комитет ким бөлүм бар? Сиз өзүңүз жооп бересиздерби? Ким жооп берет? Же аткаруучу жооп береби? Инспектор, эксперт. Мен жооп берем. Сурооңузду бере бериңиз. Экспертизага да кайрылганбыз. Экспертизанын жообу кандай деп чыкты? Мен сунуштаганымды жокко чыгардыбы же болбосо макулдугун бердиби? Биринчиден экспертизанын корутундусунда, экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн корутундусунда каршы берди берген жокпу? Жооп бериңизчи мага. Негиздемеси берилген эмес, ошон үчүн алар корутунду беришкен жок. Каршылыгын бердиби экспертиза? Каршы деп бердиби же берген жокпу? Корутундусунда турабы, каршымын деп? Каршы деп берген жок, бирок ал жерде Болду, көргөзүлүп берген атат, жок. негиздеме берилген жок депчи. Кыска жооп Сиздин берсеңиз. берген сунушуңуздун негиздемеси жок. Эмне үчүн? Каршы берген жок. Демек, Сүйін Абдуллаевич, бул жерде бир эксперт ошол чоң эксперттик топко өзүнүн каршылыгын көргөзүп атат да. Бул уже мында мыйзам алкагында туура эмес иштерди кылып атабыз да. Айтайын дегеним, сиздер жок дегенде ошол эксперттин чыккан макамына жоктун таянып туруп, анан ошондо көрсөтүп койсоңуздар болмок бул жерге. Аны жокко чыгарып атасыздар. Жок дегенде акылдашып койсоңуздар болмок. Биринчи. Экинчиден, өзүңөрдүн түшүндүрмө берип атасыздар Конституциянын 59 беренеси деп. Ачып көрүңүзөрчү 59 беренени. Төртүнчү бөлүмгө окуп коюңуздар. Эмиль Эрикович. Эч ким Эмиль Эрикович, азыр бир мүнөт. Сиздин сунушуңуз бул негизинен абдан туура. Бирок бул Конституциялык соттун чечимин биз талкуулай албайбыз да. жок, түшүндүм. Мен азыр ошого өзү бул жерде жазылганда 48 саатка чейин. Мен ошого баратам. 24 саатта да карап коюшу мүмкүн. Эгерде дем алыш күндөрүнө туура дал келип калса, анда 48 саат болуп калат. Ошого баратам. Так, эгер 24 саат деп койсок,
демал толук жооп бере албадым, комитет төрагасы жооп берип коеюн. 24 saat деп койсок, дем алыш күнгө туура келип калса, 48 saat болуп калат да, анда биз өзүбүз мыйзам бузуп калабыз. Ошон үчүн бул жерде сиздики туура эле 24 saat деп. 48 saatка чейин деген Конституциялык соттун эмес чечими. 24 saatта да карап калыш мүмкүн. Бул да абдан туура сиздики. Бирок баягы дем алыш күндөрү, майрам күндөрү туура келип калса, анда 48 saat узарып кетсе, анда биз өзүбүз мыйзам бузуп калабыз. Ошон үчүн булар запас калып туруп 48 saat деп койгон да. 547 беренени бул жерге ошо өзгөртүп алып келип атканы жарандардын укугун коргоо максатында алып келе атышат да. Ошол эле кезде 48 saat деп атат. Бул деген укук тартипти бузуу, бул кылмыштуулук эмес. Укук тартипти бузуу боюнча 3, 5 жана 7 күнгө гана суткага камайт. Ошонун 3 суткасына камала турган болсо, анын 2 суткасы жөн эле караганга кетип калып атат. Это бир маселе. Экинчиден, соттордун айлык маянасы же болбосо эс алуусу жогору турабы, же болбосо жарандардын жанагы 1 saat түрмөдө отурганы жогору турабы деген маселе турат да. Бул мыйзамды сунуштап алып келаткан өтө туура, мен ошончо колдоп атам. Бирок жанагы жерден карабайсыздарбы? 1 saat ашык жаш бала азыр канча деген азыр немелер болуп атат, окуялар. Жанагы энергетиканы ичип алса, мисалы, ал деген ошол ичип алды деген неме чыгарат экен. Күмөн санатат экен да. Аны алып барып туруп камап коет. Ал байкуш жумгалдан кармалып калып, Нарын областына бар өзүнүн апелляциясын бергенге бир убакыт өзүнчө. Ана 48 saat деген элестеңиз, 48 saat бул деген сотторго мүмкүнчүлүк берип атпайсызбы, ойлонгонгочо. Бир маселе. Экинчиден, ар бир соттун тармагында өздөрүнүн атайын дежурствосу бар. Дежурствода туруп ал сөзсүз түрдө 1 saatта карай турган мүмкүнчүлүктөр бар. Жөнөбүлачы. Эми 2 сутка карай турган бул өтө эле одону бузуп атабыз жарандардын укуктарын да. Анан бул жерде жок дегенде булар мынакей комитет катары тажрыйбалуу өтө мен сыйлаган жигиттер бар. Жаздыбы мынакей 4-кө ссылка кылып атабы Конституциянын мыйзамына. 4-беренис жазылып турат. Эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө каралмашы мүмкүн эмес деп ушуну мисал катары келтирип атат да бул жерге. А биякта деген сөз кармалуу жөнүндө болгон жок да. Бул жерде ошол апелляциянын мөөнөтү жөнүндө сөз болуп атат. Бул эки башка нерсени көрсөтүп атышпайбы? Түшүнөбүлачы. Комитет сиздин башыңызды айлантып, сиздин кайсы абалга токтотуп атпайбы? Коюп атат. Булар жазган Конституция менен биякта көрсөтүлгөн макаманын айырмасы асман менен тоо деп болот атпайбы? Эмил Эрикович, комитет эч кандай башты айландырылбайт. Мен өзүмдүн башым бар бул жердечи. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун 2022 жылдын 26 октябрда чечим негизинде даттануу кароо мөөнөтү 48 saat деп көрсөтүлгөн. Хорошо. Эми мындай Конституциялык сотко анда биз сунуш бериш керек. Аларды чечимин өзгөртүшүбүз керек. Эми мындай, Синович. Буга анда Конституциялык сот чечими эч кандай ал биз ага сунуш бере албайбыз. Синович, маалымдама боюнча Конституциянын өзүнүн кодексине ссылка кылып атышат. Бияк жокко чыгып атабы? Сиз айткан макама чыкты деп атасыз. Решениясы. Сизге расмий тилинде окуп коеюн. Булар ссылка кылып аткан азыр кийин сизге чуркап келип айткан маалыматы бул мындай болуп атат. До вынесения соответствующих изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях установить, что пересмотр постановления суда об аресте вышестоящим судом осуществляется не позднее 48 часов момента подачи жалобы деп атат. Бул деген айтып атат. Азыр сиздер толуктуу киргизгиле деп атат бул жерге. Киргизип дайындап алгыла. Но ошол дайындап бүткөнгө чейин сиздерге баягы эски мыйзам менен иштей тургула деп атат бул жерде. Була макама чыгарган жок, ушу менен гана иштейсиңер деп. Эмил Эрикович, Конституциялык соттун чечими биз аны атмен кыла албайбыз. Жок, түшүндүм. Чечиминде жазылган жок да киргизбеди. Прокуратура сиз эметип койгойсуз, жооп берип койгоңуз. Мыйзамды көзөмөлдөөчү органдар анан ушуга берип коюңуз кошумча. Урматтуу депутаттар, азыр Сүймек Абылдаевич өзүнүн сөзүндө айткандай туура айтып атат. Бул жерде 48 saatка чейин деп жазган. Экинчиси ушу Конституциялык соттун чечиминде баягы жогорку кеңеш тарабынан өзгөртүү киргизгенге чейин баардык арыздар 48 сааттын ичинде каралыш керек. Сиз туура белгиледиңиз. 48 saat деселе 48 saatты күтпөйт, ага чейин карала берет. Бирок 48 saattан ашпасын деген эле менимче бул общий принциптерде 48 saat задержание болгондо мыйзамдуулук каралсын деп ошол баягы практикага алынган да. Ошол себептен бул жерде комитеттин чечими туура жазылган. Себеби көп мыйзамдар берилерди билесиз, 3 жылдан 5 жылга чейин деп коет. Туурабы? Ушундай нерседе бул жер 48 saatка чейин 48 saat ашпасын деп ушундай чечим чыгарган. Ошону биз эметишибиз керек. Эркебек Ашыркажаев, эми сиз
министрдин орун басарысыз тергөө бөлүмү боюнча практикада кандай болуп атат ушуларчы айтып бериңизчи. Практикада бул административный боюнча биздики кылмыш иши боюнча болсо 48 сааттан ашпайт. Кармалганда 48 саат эмес, 45 сааттын ичинде сотко жеткирилет уже адам. Токтоонун баардыгы соттун кароосуна түшүш керек. Эгерден ашып кетсе, бул уже мыйзамдык болуп турат. Практикада эмне айттым, практикада күндөлүк эми мындай иштейсиздер да. Канча 24 саатка чейин көп учурда чечесиздер да, туурабы? Туура айтасыз, Абдулла сен практикада кандай болот? Кээде камалгандан баштап, кээде 48 саат соң түнкү саат 12 болуп калат, 1 болуп калат, 48 сааттын время истечения 48 саат. Ошон үчүн биздики кээде 24 сааттын ичинде алып барып өткөрүп атабыз, сотко алып жеткизип атабыз. Эми эрик учуктуңуз да булар практика иштегендер, бул бүгүнкү күндө практика иштеп кошумча баш прокуратура сизге. Коюн уруксат берсеңиздер, бул жерде баягы сөздүн эми маңызында апелляциялык тартипте даттануу жөнүндө болуп атпайбы? Анан бул жерде апелляциялык даттанууда жанагындай тергөө судьялар ал жерде болбойт. Жана сиздин эксперттер белгилегендей, ал жерде суббота, воскресенье, праздничный билесиздер, апелляциялык сот иштебейт. Ошол себептен ушу 48 саат баягы шартты удобно, ооба туура айтып атат. Бул же эмелери киши баягы адамдын укугу тургандан кийин суббота, воскресенье карабаш керек деп. Но бирок бизде мыйзамдар боюнча апелляциялык инстанцияны билесиздер, только рабочий күндөр эле иштейт. Ага чейин туура тергөө судьялары дежурство менен күнү түнү суббота, воскресенье иштеп берет. Ал башка, бул жерде речь только апелляциялык даттануу жөнүндө болуп атат. Мен кошумча кылып коеюн. Кесиптештер, биз көп учурда теория менен практиканы айкалыштырышыбыз керек да. Теорияда мына жазылып атат, практикада кандай болуп атат. Ошон үчүн биз мына практикада иштегендерди чакырабыз бул жакка. Ошон үчүн практиканы теорияны айкалыштырсак, ошондо биз туура чечим чыгарабыз. Мен кошумча кылып коеюн, Жумалдаевич. Уруксат берсеңиз. Биякта Жумек Эркебекович кармалган жөнүндө маселе көтөрүп атат да. Кармалгандардын 48 сааттык мөөнөтү боюнча маселе көтөрүп атат. Биз талкуулап аткан азыр Үмүт айымга мына жыл окуп коеюн, 3-чү бөлүктө турат. Сиздер ушуга ссылкалап атасыздар азырчы. До вынесения соответствующих изменений в Кодекс Кыргызской Республики деп атат. Биз ушу толуктоолор киргизгенге чейин дейт, 48 саат кара бериле дейт. Туура, апелляциялык суроо кармалган боло турган болсо, же болбосо кылмыштуулук боюнча болсо, анда маселе жок. Кармаш керек, 48 саат далилдеш керек. Бул жерде жөнөкөй эле укук тартибин бузуу боюнча болуп атпайбы, Сүйүн Абдуллаевич? Ошого 2 болгону 3 саатка, 3 күн кармап атса 3 суткага. Анын 2 суткасын апелляция караңгы берет, анда кажети барбы муну киргизген деген деп атпайбы, Сүйүн Абдуллаевич? Кайсыл мереде жазылган, Үмүт айым, көрсөтүп коюңузчу мага. Кайсыл ошол кайсыл жерде жазылган? Мен ошого ынанайын азыр. Кылмыш иштери менен административдик укук бузуулар, азыр эми укук бузуулар болуп калды. Ошол иштерди бир эле коллегия карайт. Ал өздөрүнө түшкөн жанагы тартип боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодекстин жазылган 3 күндүн ичинде ал түшүш керек. Бирок могу сиздер киргизген изменениянын негизинде эми алар ошо жана 48 саатка чейин карайт. Буга чейин билесиздер 5 күнгө чейин карашчу, 5 күнгө чейин карачу да түшкөндөрчү. Азыр жакшы болуп 48 саат болду. Булардын кайрылган ошол болгондо өзү 5 күн арест болсо, эмне үчүн 5 күн ичинде карайт деп, анан эми азыр 48 саатка келип атат да эмелерге. Ушу жери бул мыйзам бул жери туура эле. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Апелляциялык атайын өзүнүн мөөнөтү бар, ошол жазылган деп атпайсыздар. Кайсы жерде жазылган? Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин жазылган. Кайсында, кайсы беренесинде? УПКда. Көргөзүп койгулачы мага, мен ошону көрүп ынанайын. Ошону комитет мага көргөзүп далилдеп бериш керек болчу да. Сүйүн Абдуллаевич, бул жерде мындайда ушул нерсенин баарын ушул жерде талкууга салбай, комитет келип туруп эле мынакей балдары келип бизге түшүндүрүп берип койсо болмок. Берсе дагы жок дегенде мону туура далилдүү кылып бериш керек да. Мына сиз айткан нерсени азыр өзүбүзгө өзүбүз противоречимишиз, Сүйүн Абдуллаевич. Эми ссылка кылганы конституция деп атса, Сүйүн Абдуллаевич. Биякта ал жөнүндө маселе болбой атса. Ошо чечимди сизге түшүндүрүп атсам, Сүйүн Абдуллаевич, сиз түшүнгүңүз келбей атса, мен кандай кылышым керек? Сизге көрсөтүп атпаймынбы, окуп атпаймынбы? Кандай түшүнбөйбүз биз?
Биз мыйзам жөнүндө сүйлөшүп атабыз бул жердечи. Мыйзамсыз Мен окуп берип атпайбы, Шөнөбай? эки өкмөттүн өкүлдөрүнө бердим. Башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине, алар дагы белгилеп атат. Мыйзам боюнча сүйлөшүп атабыз бул жерде. Ички иштер министрлиги башканы айтпадыбы? Кандай Башкы аны прокуратура айтканы мынакей, кодексте көргөзүлүп албай атпайбы? Кылмыш жана кодекси деп атат, процессуалдык Азыр биздин кодекс. кесиптешибиз мына Эрбаев Ашик Ташбаев, сиз дагы кошумча элемдерди айтып коюңузчу анан кийин. Рахмат Сүйнө Абдуллаевич, саламаттарсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бул жерден Сүйнө Абдуллаевич эми могу эмилер кишиден деле жанагысынын орду бар да. Моундай жагдай болбойт эле, кече бизде деле ушундай бир аграр комитетте болду да. Берген сунуштарга эксперт эми мыйзам чыгаруу жанагы механикалык, техникалык жактарына туура келбейт деп эле жазып койгон да. Жанагысы жок. Эми бул жерде могундай жагдай түзүлбөйт эле. Эмне үчүн дегенде ошол биздин эксперттер толук кандуу жазыш берсе жанагы жеринечи. Бул жерде эксперттердин заключениясы жок, биз карабашыбыз керек регламент боюнчачы. Эми бул жерде карап аткандан кийин эксперттер толук кандуу жазып бериш керек эле. Бул жерден мисалы мен баш мыйзамыбыз болгон конституцияны карашыбыз керек да. Эмиль Эркебич дагы айтып кетет элем, коллегаларым отур. Мен комментарий эмес, бул как юрист катары да. Биз баш мыйзамды сакташыбыз керек, ошонун негизине гана алып барышыбыз керек. Ал жерде 54-түнчү беренесинде конституциянын жазым көрсөтүлгөн да. Баш коргоо чарасы 48 сааттан ашпаш керек деп. Андан кийинки баш коргоо чаралары кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 12-чи, 43-чү, 97-чи, 100-чү, 114, 121, 243, 527, 528-чи беренелеринде көрсөтүлгөн. Андан сырткары укук бузуулар жөнүндө кодекстин 526-чы беренелеринде ушулардын баардыгы көрсөтүлгөн, так жазылган да. Аягында мен айтат элем, биз Конституциялык соттун чечимин аткарышыбыз керек. Ал обсуждение подлежит. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Кийинки сөз берилет депутат Матраев Искандер Исмаиловичке. Сүйнө Абдуллаевич, кечиресиздер, мен бүтүргөн жокмун өзүмдүн сөзүмдү. Талкуулап сени сөзүңдү кубаттайлы деп атабыз. Жакшы эле сөздөр. Мен Алишер Ташбаевичке толук кошулам да. Эмне үчүн бүгүн ушу суроо туулуп атат да, мен отделге бергим келет да. Сунуш эске алынган жок деп атасыңар. Экинчи бир депутат берип атат. Сунуш эске алынды деп атасыңар. Эмненин негизинде силер ушундай чечим кабыл алып бүгүнкү комитетке алып чыгасыңар? Ким заключение берет? Сунуш эске алынбады деген. Экинчиси сунуш эске алынды деген. Анан Эмиль Эркебич, бул жерде мен юрист, бүтүн юристтер отурасыңар да. Бул апелляция гана жөнүндө сөз болуп атат да. Эгерде ушу сөздү комитетке чейин кандай гана депутат сунуш берсе, ошо депутатка кириппи же болбосо экспертне бир заключение кылып түшүндүргөндө бул суроо жаралбайт эле да. Мага ушул суроого жооп бергилечи. Эмнеге эске алынбайт, эмнеге эске алынат? Эмненин негизинде? Эмнеге таянасыңар силер? Урматтуу Искандер Исмаилович, комитеттин корутундусу даярдалган убакта келип түшкөн сунуштар ошол эле мыйзам долбоору боюнча, анан колдонуудагы мыйзамдар, ошо конституция жана башка ченемдик актыларды талдоонун негизинде комитеттин бөлүмү ушул комитеттин корутундусунун долбоорун даярдайт. Ошол негизде эгерде мыйзамдарга карама каршы келе турган болсо, мыйзам долбоорунун концепциясына туура келбесе, кабыл алынбайт. Эгерде карама каршылык жок болсо, концепциясына туура келсе, берилген сунуштар кабыл алуу чечими сунушталат, долбоорго жазылат. Ал жөнүндө сөз жок. Мен экинчиден толук колдоп атам. Баягы апелляционный 48 саат дегенде сөз жок. Ушуну мен жөн эле жазып атасыңар да, анан бул кишиге суроо туулат. Эгерде ушуну сунуш берген депутат, бир эле Эмиль Эркебич эмес, кайсыл гана депутат сунуш бергенде, ошого түшүндүрүп, мына өзүң азыр жооп берип атасың. Ушу жоопту айтып, мына заключение же буга туура келбейт экен, же конституцияны бизге конституцияга туура келбейт экен, конституция соттун чечими бар, ага туура келбейт экен деп баарын түшүндүрүп койгондо бул суроо чыкпай беле деген гана ойду айтып атам да. Урматтуу Искандер Исмаилович, бул боюнча ушул комитеттин отурумуна материалдар таратылып берилгенде, 4-5 күндөрү биз ар бир консультантка бул боюнча маалымат беребиз дагы. Эгерде депутат жумуш ордунда болсо, барып ар бирине түшүндүрүп айтып беребиз. Эмне үчүн сиздин сунуш кабыл алынды же кабыл алынган жок деп. Ал эми Эмиль Эркебич мына бүгүн келди, мен комитеттин алдында кирдим. Бир сыйра түшүндүрүп мына комитеттин позициясын айттым, бирок ал киши биздин позициябыз макул болгон жок. Анан азыр Мирбек мырза, мындай да, бул сунушту качан берген? Эмиль Эркебич.
Бул биринчи окуудан кабыл алгандан кийин берген Анан сунушум. Андан кийин бул жерде биринчи окуу качан кабыл алынган? 27 апрелде кабыл алынган, 27 апрелде. Азыр кайсы ай? май. Ошол күндөн бери бул киши жумушка келбейт ага. Жок, биз комитеттин чечимин даярдагандан кийин, о тарап бергенден кийин. Депутат сунуш бергенден кийин канча күндө депутатка силер жооп беришиңер керек, же комитет капчыга беришиңер керек. Сунуш өтпөй калды, сеники болбойт деп, же өзүнө түшүндүрүшүңер керек. Процедура кандай процедурасы? Жок, биз өзүнө түшүндүрүп айтып беребиз. Бул киши мына материалдар экинчи окууга мына өткөн жумада даяр болду, регламенттин негизинде. Анан биз Эми мындайда комитет, мындан кийин өзүм билемди кылбаңыздар. Сиздер эми булардын азыр эмнеге экспертиза эметип атат, булар конституциялык чечими, бул өзгөртүшсүз калат, биз аны обсуждение кыла албайбыз деп өзүм билемди кылып атасыз. Мындан кийин ушундай кылбаңыздар. Мыйзамда жазылганбы, жазылбаганбы бериңиздер катты. Ал жактан бизге толук кандуу маалымат берсин. Алар да бизге жазып берсин. Ушундай жылы, мына берене, мындай депчи. Макул, мындайды биринчи акырын жолу эскертип. макул эске алабыз. Мындай. Булар эми ссылка ошого кылып атат. Конституциялык чечимге ссылка алып, булар өзүм билемди кылып коюшат. Сиздер кандай айтып бериңиз? Сүйнөбаевич, мындайда жумуш жүзүндө биз өз чечип алабыз, маселе жок. Искендер Исмаилович абдан туура маселе көтөрүп кетти. Бул нерсени алдын ала келтирип эле жокко чыгарып койсок болмок да, сүйлөшүп туруп эле. Бүгүн комитетке 1 саат калганда мага келип, мына жумуш ордунда болбойт жок деп айткыдай бул киши мага баа бере албайт. Бул бир. Бул уже этиканы бузду да бүгүн. Анан мен айтканым башкы прокуратурада айтып атат, туура деп атат тиги комитеттин чечимин. Мен айтканым булар мындай кунтуп коюп көргөн жок да. Макамасына жазып атышпайбы булар деген. Ошол 59-беренин негизинде деп атпайбы конституциянынчы. А мен айтып атам, ал конституцияда бул биздин карап аткан мыйзамга тиешеси жок. Ал жерде мына өзүң көргөзүп аткан 59-беренеде кармалуу боюнча гана сөз болуп атат. А биз болсо жарандардын укугун коргойлу. Ошолорго жана карай турган мөөнөтүн азайталы деген сөздү көтөрүп атам мынакей. Бул ушу менен сизди дагы, мени дагы, баардык коллегаларды алдап атпайбы? Кеп ошону айтып атам, Сүйүн Абдуллаевич. Ана бул нерсени жөн эскертем деп калтырбаш керек. Мен муну уже аягына чейин чыгам. Мен бул боюнча мен көргөзүп берем. Бүт мыйзам жолунда, баардыгы менин колумда. Бул жерде биз комитеттин үчүн уялып атам азыр. Бул жер элдин көзүнчө баарын майда ичинде сүйлөгөндөн. Сүйүн Абдуллаевич. Макул, азыр эми Эмиль Эрикович, баардыгыбыз өзүбүздүн оюбузду айттык, ар бир депутат өзүнүн оюн, сунушун айтышка акылуу. Сиз сунуш бердиңиз. Сиздин сунушун комитет ушундай чыгарып атат. Анан сиз кагаз жүзүндө тиешелүү жакка кайрылсаңыз болот. Комитеттин жетекчиси ким, экспертпи, туура эмес чыгарганы боюнча чечим бердичи. Анда комитет азыр эксперт биз тараптуу кылып чече турган болсо, азыркы иштеп аткан бөлүм башчысынын ордунан алып бериңиздер. Ошондой кылалы. Макулбу? Ошончолукка бардык. Аны эми аны башка адамдар чечет, биз чечпейбиз. Жок, эми ошого алып келе атышпайбы? Эми аны сиз негиздеп бериңиз. Негиздеш керек да. Негиздеме кеткен уже. Апрель айында 28-нде бергем. Сиз негиздеп бериңиз, аны карайбыз. Эгерде туура эмес ал чыгарса, конечно, жумушунан кетет. Берилген 28-нде мен бергем, мен аягына чейин муну. Сиз жок, мына сиздин 24 саатка боюнча сунушуңуз эмне себептен каралбай калды, ошону негиздеп бериңиз, анан ал жооп берет. Каралбай калган буларга айтат да. Мен бергем, эмне себептен булар четке кагып койду. Ошого жооп берип койсун. Эми буну юристтерге беребиз, алар териштиришет, анан бизге айтат. Ал жогун айтат. Биз баардык комитеттин мүчөлөрү угабыз аны. Хорошо, рахмат. Дагы кимде суроо бар? Суроо жокпу? Урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуун жыйынтыгында комитет төмөнкүдө корутундуга келди. Биринчи, Кыргыз Республикасы Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши жыйналышында бул мыйзам долбоор боюнча баяндамачы болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Биринчи, комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков. Экинчи, мыйзам долбоор боюнча Ички иштер министринин орун басары Ашир Хажаев. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем. Добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча чактан бара берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе күн тартибине алынып коюлду. Кийин жетекчисин өзүн угабыз. Жетекчиси өзү келсин, комитет жеткирип коюңуздар. Жетекчиси эгерде келбесе, кийинкиде дагы анда биз күн тартибине алабыз. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибинде коюлган маселени карап бүттүк. Рахмат, кийинки жыйынга чейин сак саламаттуу болуңуздар.